Саламатсызбы? Биринчиден өзүңүздү тааныштырып, анан Барболдо кандай жумуш аткарасыз жана канча жылдан бери жумуш өтүп келесиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатчылык кыздар. Мен Барболдо иштегениме Алла буюрса март айында толук 1 жыл болот. 10 айдан ашып калды иштегениме. Мен Барболго чын десем ден соолук издеп келгем, бирок баардык нерсени Барболдон таптым десем жаңылышпайм. Иштеген ишим өзүмө аябай жагат, абраз жагат, чөйрө жагат, чыгарган шириндиктерибиз жагат. Торт бөлүмүндө үйрөткүч болуп иштейм азыркы убакта. Эң сонун. Кийинки сурообуз. Барбол компаниясында иштөө кандай сезимдерди берет жана эмнеси менен сизге жагат? Барбол компаниясында иштеш өтө чоң энергия берет. Мага аурасы жагат, жанында кошо иштеген кесиптештер жагат. Жетекчилер дагы бул жерде эң жакшы жери адамгерчиликти ордуна коет деп айта алам. Биз менен кадимкидей бир катарда отуруп тамактанабыз. Мисалы да эми таалимдерге кошо киребиз. Жетекчилик адамгерчиликти аябай жакшы баалайт деп ойлойм. Демек сиздер жөн гана иш менен чектелип калбастан, андан сырткары илим да аласыздарбы? Ооба, мен Канат Акаевка дагы аябай чоң ыраазычылык билгизем. Үй бүлөсүнө себеби дейт, динди эки дүйнөнүн бактылуулугу дейт да. Бул аябай чоң ыраазычылык билгизем. Бизге ушул жерге устазаны алып келип, ошондо үй бүлөсүнө каражатын төлөп, канча аялдарга жүрөгүнө ыйман нурун тартуулап атат да. Канча аялдар жүрөгүбүзгө азык алып атабыз. Ушундай бири бирибизди көргөндө динден эскертүү пайда болуп, канча зикирлер, мисалы жарышуулар болуп, ушунун баардыгына Канат Акаевка аябай чоң ыраазычылык билгизем. Себеби дин болбосо албетте биздин жашообуз кыйын да. Биз бул дүйнөдө туруп акыретибизге дагы иншалла эгин заларды эгип атабыз деп ойлойм. Кийинки сурообуз. Барболдун башка компаниялардан айырмасы эмне деп ойлойсуз? Барболдун башка компаниялардан айырмасы бул эми чындыгы түптөлгөн ишкана болуп калды. Биздин Кыргызстанда чындыгын алганда көп нерсе менчиктештирилип, мындай түптөлгөн ишканалар азыр эми түзүлүп келатат, бирок аябай эмгеги зор деп ойлойм. 18 жыл деле бул бир жаш чырпыктай кыздын же баланын өмүрү деп ойлойм да. 18ге толду быйыл. Дагы деле айтып кете алам, ушул немеге Канат Акаевдин салымы өзгөчөлүгү тынымсыз мына дин майрамдарын белгилеткизет. Ар жумалык аптада жумалык чогулуштар. Ошодон деле биз компаниянын өсүп атканын, өнүп атканын, салыктарын көрүп, мамлекетке төккөн, арабыздагы кесиптештерибиздин жетишкендиктерин көрүп аябай чоң энергия алып, ушу ийгиликтерге жетишип аткандарын көрүп, өсүп атканын көрүп аябай кубанабыз. Ошол ишкананын кубанычы биздин кубанычыбыз деп билебиз. Эң сонун. Эми акыркы сурообуз болсун. Барболдун сизге эң жаккан шириндиги кайсыл? Барболдун эң жаккан шириндиги мага бал каймак торту жагат. Себеби тортто иштеген үчүн. Негизи баардык эле азыктар аябай жакшы, бирок бал каймак аябай даамдуу деп ойлойм. Чоң рахмат маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик. Рахмат, силерге дагы ишиңерге ийгилик кыздарым. Келечегиңер кең болсун. Барбол өнүп өсүп, дүйнөдөгү ушундай кондитердик фабрикалардын катарын толуктойт деген үмүттөмүн. Чоң рахмат.